Тилекке каршы жаңы окуу жылынын башталышы менен жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук фактылары катталган. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ички иштер кызматкерлери, ата-энелер окуучулар менен жолугушту. Анда кылмыштуулук бир адамдын өмүрүнө гана эмес, бүтүндөй коомчулукка, үй бүлөсүнө терс таасир тийгизээрин түшүндүргөн маалыматтар айтылып, тасма көрсөтүлдү. Мектеп болсо барбайт экенсиң сабакка. Ağından ülge almayısın böyle neydi? Direktör baktı o tatmana, bu yıl okunu bitirdi. Buyursa. Ata gezgin ula organdan iştik. Соңку 8 ай ичинде ата-энесинин коштоосу жок түнкүсүн көчөдө жүргөн жаш өспүрүмдөргө карата 161 протокол түзүлүп, 188.200 сом айып пул салынган. Андан тышкары уруулук, денеге залал келтирүү, дайынсыз жоголуу фактылары да катталган. Жаш өспүрүмдөр 2007-2008 жылкы балдар көчөдө азыркы күндө көп жүрүшүүдө, ата-энесинин көзөмөлүндө жок. Урматтуу ата-энелер, жаш балдарыңыздарды өзүңүздөр көзөмөлдөсөңүздөр, саат 10дон кийин түнкүсүн көзөмөлү жок көчөгө кой бербесеңиздер, ошонун себебинен ушундай кылмыштарга кириптер болуп жатышат. Жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка баруусуна аларга карата көзөмөлдүн жоктугу, ошондой эле айлана чөйрөсүндөгүлөр себеп болууда. Андыктан ата-энелер, улуу-мундун өкүлдөрү балдарга болгон көзөмөлдү күчөтүп, татыктуу талим-тарбия берүүнү колго алуу зарылчылыгы айтылды. Мектептен сырткары кыймыл аракеттерди ата-эненин мойнуна жүктөлөт. Мектептеги учурда ошол жердеги мугалимдердин, андан сырткары кээ бир зордук зомбулук көрүп жаткан үй бүлөлөргө мына биз жергиликтүү бийлик биргеликте мына ГОУ менен биргеликте, УУД менен биргеликте иш жүргүзөбүз. Куштун эки канатындай эле ата-эне, мугалим эки тараптан тең бирдей көзөмөл болмойун, бир жагы эле иштесе болду. Ордуна айланып тура берет. Дагы бир жолу өтүнөбүз. Сиздердин балдарыңыздардын коопсуздугун, сиздердин балдарыңыздардын өмүрү кымбат. Ошону алдын алыш үчүн сиздер жардам берип коюңуздарчы деген эле сөз. Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу максатында облус аймагы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындай иш-чаралар өз натыйжасын берет дешет ата-энелер. Түшүндүрүү иштеринде жашаш керек. Мектепке чогулуш кылыш керек ыдыян келип айтып, чогулуш жасап, балдардын эми тарбияларын мугалимдери менен, ата-энелери менен чогуу алып жүрүш керек. Анда ошол убакта мына кылмыштуулук азаят. Ата-эне менен баланын ортосунда тыгыз мамиле болуш керек. Энедей, атадай болуп, мындай строгий болбой, ал менен дос болуш керек. Ошондо гана баласы ичинде болгон сезимин баарын айтат да. Ал арада өлкө аймагы боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулук фактылары көбөйүүдө. Буга байланыштуу 9-сентябрдан 19-сентябрга чейин үй бүлө аталышында атайын иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Долдурбек уулу, Талаш шаары.